Досторыңыз ким? Кандай адамдар менен дос болосуз? Денем шишип. Кыргыз эли баарыбыз ушундай экранды карап демекчи, телефон тиктеп жаңылык күтүп. Садыр Нуркожоевичтин катышуусу менен жаңы завод ачтык да. Жашоодо кандай кам көрөсүз өзүңүзгө? Кыргызбызда. Менин тоонун кандай экенин, канчалык бийиктикке чыкканыбызды ошо күндүз көрдүк да. Мен коомдогу бардык болуп аткан окуяларга өзүмдүн позициямды активдүү айтып турам да. Үчөөнө тим эле башкача мамиле кыласыз депчи. Элге таанымал болом деген кыялыңыз болду беле? Кинолорду дагы, мисалы YouTube'дан кандайдыр бир видеолор болгондо дагы ушулордун көбү документалдуу информация бере турган, кандайдыр бир мага пайдасы келе турган гана видеолорду көрөм да. Жаш кыздар болсо ошолорго кандай кеңешиңизди берип кетет элеңиз? Оюндун түрүн ыргытат, мен аны билбейм. Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен мен Шархан Айдарова. Биздин студиябызда бүгүн Эверестти багындырып, бүткүл кыргыз элибиздин оозунан түшпөй ушул күндөрү ар бир улуусу да кичүүсү да сөз кылып, суктанып бүтпөй жаткан биздин баатыр кызыбыз Рыскүл Акимжанова. Кош келиңиз, Рыскүл. Саламатсыздарбы? Биздин студиябызга көңүл бөлүп келгениңиз үчүн биз абдан ыраазыбыз. Сизге суроолорубуз. Кандай барып келдиңиз? Келгенден кийинки кандай сезимдер болуп жатат азыр? Биринчиден ошол студияга чакырып көрсөтүүңүздөргө атайын көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Экинчиден ошол мен Эвересттин негизги жатагында жалпысынан 2 ай жашадым. 4 жолу ротация болду, чыгып ошол процесстерден өттүм. Анан Эвересттин негизги жатагы 5300 метр бийиктикте. Азыр ошол менин организмим кайтара биздин азыркы деңгээлде жашаганга кайтара обратная адаптация деп коет, обратная акклиматизациядан өтүп атам. Менин саатымын же ошол неме прибор бар, ошонун көрсөткүчү боюнча мен азыр бүгүн 2500 болуптур, бирок ага чейин ушул кичинекейден түшүп келе жатат. Ошол нанчанчы деңиз деңгээлинен нанчанчы бийиктикте жашашың керек деген указательдер бар болчу. Бүгүн ошо 2,5-га түшүптүр. Бир аз организм эми көнүп атат. Беттерим, денем шишип, чыгып, ар түрдүү давлениям түшүп деген сыяктуу. Мына мен мына саатымда, мисалы саатымда деле бар. Ушул жерде бүт акклиматизация к высоте. Азыр биз 856 метр деңгээлдеги бийиктикте турат экенбиз. Бирок менин организмим жашай турган акклиматизациясы 2350 деп көрсөтүп турат. Негизи ошол бийиктик деңгээлде азыр мынча деңгээлде турат экенбиз деп атпайсызбы? Сиз өзүңүз тоонун кызы эмессизби? Мүмкүн башынан эле сиздин жашоо кандай десем, ыңгайлашканы мүмкүн ошол деңгээлдердир. Жок, организм андай акклиматизация деген мисалы бардык эле адамдарда кайсы деңиз деңгээлинен жашаса ошого жараша эле ыңгайлашат. Бирок сөзсүз акклиматизация, адаптациядан өтүш керек. Бирок жанагы сиз айтып аткан тоолук болгонубуз үчүн чыдамкайлык деген нерсе бул бар. Анткени мен гана эмес, негизи эле биз тоолуу өлкөдө жашагандыктан ушул Непалга же башка жака барганда биз мындай бизге оңоюраак да. Мен Непалга чейин Африканын тоолоруна барып жүрдүм да. Ошол жака барганда деле баягы организмдин адаптациясынан сырткары биз өмүр бою, мисалы мен кой кайтарып
тоодо өскөн кыз болгон үчүн мисалы ташта кантип басыш керек, тоону кандай жүрүш керек, баягы тоону кадимкидей таштарды, тоону кичинен сезесиң да. Мисалы мен жанагы океанды сезбешим мүмкүн, анткени мен ал жакта жашаган эмесмин деген сыяктуу. Бирок тоону ичимен, ары жагыман интуитивно сезем да. Эверест демекчи, сиз кыргыз айылдарынан ошо экинчи болуп Эверестти багындырдыңыз. Сиз негизи эле ошол жака жол тарткандан бери эле бул жакта ушунчалык кызуу, баягы олимпиада болгондо бизден кеткен спортчулардын ар бирине күйүп, ар бирин карап ушинтип турат эмеспизби? Ошого окшоп сиз ошол жака жол тарткандан бери кыргыз эли баарыбыз ушундай экранды карап демекчи, телефон тиктеп жаңылык күтүп, Рыскүл кетти эле, качан чыгаар экен деп карап отурдук. Анын арасында ар кандай сөздөр болуп кетти. Ошол сиз жөнүндө чыккан ар кандай сөздөрдүн башаты кайдан чыкты? Деги эле ал жерде барып көрбөгөн адамга ал жактагы ситуацияны түшүнбөйт. Ошон үчүн бирок бирөө атайын артыңыздан аңдып тургандай бир сөздөр келип атты. Рыскүл мынтип атыптыр, Рыскүл түшүп аттыр, чыгып аттыр, кайра кетип аттыр деген ошол маалыматтар кайдан алынып келип атты? Мисалы, ар бир тармактын өзүнүн спецификасы болот да. Ал спецификаны ошол тармакта иштеген же алектенген кишилер гана билет. Ошол эле мисалы сууга сүзүү боюнча бир спорт боло турган болсо, мен аны спецификасын билбейм да. Бул жакта именно спецификасындагы нерселер дезинформация болуп чыгып жатат да. Атайы бурмаланган жок нерселерди чыгарган. Мисалы, ошол эле вертолет менен чыгыптыр деген сыяктуу нерселер да. Ал вертолет менен негизи эле Непал мамлекетинин эрежеси, мыйзам боюнча вертолет менен чыкканга болбойт да. Эгерде ошондой мүмкүнчүлүк болсо, анда бардык эле альпинисттер, бардык эле элдер ошол мүмкүнчүлүктөн колдонмок. Ошол вертолет менен түшүптүр дегенде, бул ар бир альпинист барганда өзүнө страховка жаздырат. Ал страховкада ошол Эвересттен келе жатканда кандайдыр бир ЧП чыга турган болсо, кооптуу бир абалдар чыга турган болсо, аларды сөзсүз эвакуация кылат да. Негизи ошол сизди вертолеттен учуп келиптир деген сөз өзү кайдан чыккан? Ошону айтып атпаймынбы, жана спецификасын, мисалы, сиз каяктан билесиз? Же бул балдар каяктан билет? Ал спецификасын билген кишилер өздөрү дагы бир каналдарга өздөрүнүн билдирүүлөрүн жасаптыр. Алар айтып атышат, ушу уттуру Непалга звонить этип, менин ар бир кыймылымды микроскопко салгандай информацияны алып турганбыз депчи. Анан бирок ал информациянын бардыгы туура алынган менен кыргыз коомчулугуна жалган информацияны атайы таштап турушкан. Бирок чындыгында вертолет болгон эмес да. Вертолетко менен чыкканга негизи мүмкүнчүлүк жок да, бул биринчиден. Шерпалар сүрөп чыгыптыр дейт. Андай боло турган болсо, мисалы, мен чындап эле ошол вертолет алып чыга турган болсо, мен вертолет менен чыкмакмын. Шерпалар көтөрүп чыкса, үстүлөрүнө минип алмакмын. Бирок андай нерсе априори ары жагынан жок. Кайтара келе жатканда мен эки шерпам баягы чоң сууга түшүп кетишип, анан ошолор жана вертолет чакырышкан. Бул спасательный операция.
Бул даже мен ошол страховка оформлять эткем, бирок ошол страховкамы дагы вертолетту колдонгон жокмун да. Анткени бул компания өзүнүн клиенттерин куткаруу үчүн ал жерде ЧП чыгып атат. Куткаруу үчүн алар өздөрү жиберишкен. Мен чакырган эмесмин да. Ошон үчүн бул жерде ошону билип туруп, кайтара дезинформация кылып туруп, ар нерсени коомчулукка атайы уюштурулган мындай операция катары мен кабыл алдым. Ал эмне себептен ошондой болду деп ойлойсуз? Ар бир окуяга бир нерсе себеп болот эмеспи? Ушул дезинформация болгондугу негизи эле сизге ошо бут тосуулар эмне себептен кайдан чыкты ушул? Мен башында ошо мен бара жатканда дагы, ошол жакта жүргөндө дагы ушундай калп маалыматтар утуру кетип атканын мен чындап таң калып аттым да, себептерин билбейчи. Бирок ошол өздөрүнүн билдирүүлөрүндө өздөрү мындай айтып атат, бизден сурабай кетип калган үчүүн депчи. Эми мындай да, биздин коомдо баягы эң биринчи кыз үчүн барьер бул ата-эненин үй бүлөсүндөгү, ата-эненин үйүндөгү тыюулар экен да, көрсөчү. Эми ошо ата-энеден колдоо таап чыксаң, эртең күнү күйөөң, баягы менин жолдошума дагы көп ыраазы болуп атышпайбы, ошону жибергенге рахмат депчи. Эми ошол нерсе дагы күйөө деген барьер бар экен да. Эми ошолордон дагы колдоо чыгып, колдоо менен чыга турган болсоң, Коомго чыга турган болсоң, коомдогу эркектер мындай самостоятельность, баягы өзүн өзү жасаган кишилерди айрыкча айымдарды кечире албайт экен да. Ал үчүн билбейм, ийгиликтүү болуш үчүн сөзсүз менин этегиме намаз окуш керек деген түшүнүк барбы, же эски үйрөнгөн адат боюнча алар кандайдыр бир өздөрүнүн менчиктеп алышканбы, тоолорду шлагбаум коюп алышканбы, мен билбедим. Алардын оюн дагы билбедим. негизи эле биздин коомдо бизде жеке эле биз эмес, бизге окшогон биздин кошуна мамлекеттерде, негизи эле мусулман өлкөлөрүндө эркектер үстөмдүк кылып илгертен бери ушул нерсе кеңири тараган эмеспи? Ошол нерседен чыга албай келишет да дагы деле. Аялдардын эркин болушу, эркин сүйлөшү, эркин өзүнүн каалаган ийгилигине жетиши, ал ушундай адамдардын ички, кандай десем, ички бир таарын ичин козгойбу, өздөрүнүн ичинен өздөрүн кечире албайт да, аял киши эркектен өйдө болуп кетишин. Эверест деп сиз келгенден бери аябай көп сөз болуп атат. Негизи эле Эверестке ушу барышыңыз эмне себеп болду? Ушунчалык Эверестке барыш илгертен берки максатыңыз беле? Кыргызстандан биринчи айым болуп Асель Байбагышева айым Эверестке чыгып келди. Ал киши 10 жылдан бери ушул альпинизм менен алектенип, мындай канча жылдан бери даярданып жүрүптүр да. Андан айырмаланып мен Эверест менин башыма мындай күп эле түшүп калгандай болду. Анткени мен былтыр ушу Америкада жүргөн болчумун. Ошол трекинг боюнча Эвересттин негизги жатагына барып келүү боюнча сунуш түштү. Байым экөөбүз ошо бир нече 10 чакты мырзалар менен кошо ошо трекингге бардык. Анан ошол барып кетип жатканда кичинекей эле мындай бир көрсөм андай деп ойлобогон кыздарды көрдүм. Анан ошолорду карап туруп ойлондум да,
эмне үчүн булар чыга алат, эмне үчүн мен чыга албайм, мен эмнем кейим деген ойлор болуп жүрдү да. Анан Эверестке баргандан кийин ошо кайтара келем деп чечим кабыл алдым. Бирок мен 1 жылдан кийин деп ойлонгон эмесмин. Ошол жерден мурда Эверестке чыгып жүргөн мырзалардан кеңеш сурап, анан ошол жерде алар айтышты, ушу Андрей Ерохин деген альпинист азыр Катмандуда жүрөт, аны менен барып таанышып, тренировкаңы баштай бер деди. Катмандуга келип Андрей менен тааныштым. Ошону менен Андрейдин тренировкасы менен, программасы менен тренировка жасап, негизи ушул биздин аларча тоо кыркаларында техникалык чокулар бар. Анан ошо техникалык чокуларга чыгып элдер категория алат да. Мен категория албастан эле, мен өзүм үчүн эле эртең күнү мен гид болоюн деген кандайдыр бир максаттарым болбогондуктан мен өзүм үчүн эле ошол жактагы категориялуу чокулардын бардыгына чыгып чыктым. Ошентип Андрей менен Чоң Алайдагы Ленин чокусуна чыктым, чыгып ошол мени альпинизмдеги техникалык көндүмдөргө үйрөттү. Анан негизи эле бул Эверест өтө кооптуу жер эмеспи? Аял киши эмес, мен деген күчтүү эркектердин дагы баары чыга албайт. Бизден деле саналуу гана мырзалар чыгып келген. Анан ошол мырзалардын мына мен Эверестти багындырдым деп жакынкы эле жылдары, былтырлар болсо керек, биринин артынан бири ошондо багындырышты. Анан эле артынан эле баягы орусча айтканда хрупкая девушка барып эле багындырып койду. Ушул нерсе менен сиз Эверестти аял кишилер да оңой эле багындыра алат деген нерсени көрсөттүңүз. Ошол себептен бут тосуулар болгон жокпу деген ой келет да, себеби сиз оңой көрсөтүп койдуңуз да. Буга чейинки чыгып келген мырзалардын иш аракеттери сиз багындыргандан кийин мындай оңой көрүнүп калды. Алардын жасаган эмгеги өтө деле кыйын эмес, кооптуу эмес турбайбы дегенде көрүнүп калды. Мүмкүн ошон үчүн болгондур. Бул көз караш элге ошондой сырттан көрүнүшү мүмкүн, бирок мен азыр дароо эле айтам. Эверестке ошентип ушунчалык тобокелчиликке салып баруунун өзү биздин өмүрдүн басына тетеги келбейт экен да. Ушунчалык кыйын. Анын үстүнө мен 1 жуманын ичинде 2 жолу чыктым да. Мен үчүн 2 эсе кыйын. Анын үстүнө мен сезон бүтүп атканда баягы аба ырайы бузулуп, жолдор бузулуп, таптакыр мындай ал жактагы условиялардын бардыгы бузулуп баратканда бардым да. Эми мен көрсөтпөй калгандан эле Эверест оңой болуп калбайт да. Ошол мырзалар чыгып атканда кандай кыйын болсо, мен деле ошондой кыйынчылыктарды тарттым, ыйладым, канча жолу өкүндүм, канча жолу аркага кеттим, келди, ошентип жүрүп барып келдим. Чындыгында эле кыйын. Менин ошентип барып келгеним ушу 1 жылдын ичинде мен бир да күндү калтырбай тренировка жасадым. Ар бир дем алыш күнү, суббота, воскресенье күнү техникалык тоолорго чыгып жүрдүм. Анын үстүнө ошо башталгандан баштап эле мен өзүмдүн ден соолугумдун ички көрсөткүчтөрүн дагы бүт бардыгын жанагы немелер медиктерден полный обследованиядан өтүп, бүт минералдар, гормондор, витаминдердин бардыгын бир кандай идеалдуу показатель боло турган болсо ошого келтирдим да. Мен ойлойм, ошол нерсе дагы менин ден соолугум чың болушуна, ошол жакта оорубай жүрүшүмө көп жардам берди. Анан
Акыркы жолу чыкканда ушу мен баягы 2 жолу чыктым да, мындайча айткандачы. Элдер бир эле жолу чыгып, баягы кандай жол менен чыгып кетип атканын биринчи жолу таанышат да. А мен ал жерге 2 жолу чыкканым үчүн, мен экинчи жолу чыкканда уже мен билем да, ал жер жолу кандай кыйынчылык, ал бул деген жери дагы мага бир аз жардам берди. Ең коркунучтуу моменттерде бир айткан жериңиз бар го, бир жерге келгенде, кайсы бир 6,5 метрлик бийиктикке келгенде өйдө чыга албай, ылдый түшө албай туруп калдым деген сөзүңүздү окудум да. Ошондой моменттерде өтө кооптуу, коркунучтуу мезгилдерде биринчи оюңузга эмне келди? Мен ал кооптуу, коркунучтуу моменттерде гана эмес, негизи эле ошо баргандан баштап ар түрдүү ушунчалык кыйынчылыктардан өтөсүң да. Анын үстүнө элдер бир эле же 2, ашып кетсе 2 ротация кыла турган болсо, мен 4 жолу ротация кылдым да. Ошол кыйын жолдордун баарын 4 жолу басып өттүм. Анан ар бир ушундай үшүгөндө, организм уктабай калганда, организм тамак жебей калганда, анан жанагындай психологиялык тараптан кыйынчылыктар болгондо ар убакта эле мен өзүмө урушуп аттым да, эмнеге келдим деп элечи. Бир эле момент эмес, бир нече жолу, канча жолу мен өзүм уруштум. Бирок мен өзүмө моралдык тараптан урушуп ошенткеним менен менин физикалык денем, буттарым только алдыга кадам таштап. Сизи ошончолук коркунучтуу, кооптуу жагдайларда артка кайтканга ички амбицияңыз жол бербей атты окшойт. Мен эмне үчүн экинчи жолу бардым? Анткени мен өзүмүн баягы эмоционалдык, психологиялык тараптан өзүмдүн эркиме жана денемдин ден соолугумдун мүмкүнчүлүгүн билип турдум да. Биринчи жолу кайтканым бул кислородный баллонду азыраак алып алып, ошо жетпей калып, мен ал кислородный баллон менен чокуга жетмедим, бирок кайтара келе жатканда мен баллон ремонт кылмак да. Ошонун айынан кайттым да. Анан мен ойлодум, эгерде менин ден соолугум чыга албай калсам же баягы духум, ички баягы эрким майтарылып чыга албай калса, бул менин катачылыгым же мен чыга албай калганым болмок. Бирок сырттан болгон себептер мени аркага кайтартып, мен дагы өзүмдүн чыныгы эркиме дагы сынап көрүүгө жетише албай калдым да. Мен канчага чейин жетейин, денем канчага чейин, организмим канчага чейин жетет деген нерсени чындап сынай албай калдым да. Ошону кайтара бир жумадан кийин кайтара бардым. Мен кайтара келип, кайтара экинчи жолу баягы саммит восхожденияга чыгууга кеткен убакытта 2 эле күн болду да. Ал 2 күндүн ичинде мен ошо компаниянын башчылары менен жолугуп, аларга түшүндүрүп, алар бүт баягы тобокелчиликтерди карап, анан мага уруксат бергичемди ошо 2 күн өттү. Ал 2 күнүн ичинде баягы монтип жүрүп, эч нерсени билбей калдым да. Мен айтпайм мен амбициям депчи. Бул амбиция болгондо кандайдыр бир чындап эле мен биринчи, экинчи, үчүнчү аял болом же мындай рекорд коем деген өзүнө ишенген адамдар амбициясы болот да. Мен эч кимге унчукпай эле, эч кандай пиар кылбай эле кеткеним, жана пиар кылбай эле жүргөнүм, бул мен өзүмө чын-чынына келгенде ишенимдүү деле эмес болчумун да. Канчалык мен чыга алам депчи. Чыга албай калган вариантка мен башынан эле даяр болчумун. Мен чыга албай калышым мүмкүн деген мүмкүндү мен
мойнума алып эле кеткенмин да. Ну вот Ошого даяр болуп кеткенсиң. даяр болчумун. Бирок ошол дене өзүмдүн организмиме эркими баягы до конца немете албай калганым үчүн проезжать До конца колдоно албай калган үчүн. мен өзүмдүн организмдин мүмкүнчүлүгүн акырына чейин колдоно албай калганым үчүн өзүмөн ошол эркиме ишенген үчүн экинчи жолу кеттим. Бирок сөзсүз мен чыга алышым керек деген кандайдыр бир ишенимдүү өзүмө ишенич башынан эле жок болчу. Бирок ошентсе дагы экинчи жолу болсо да кайтарылып барып багындырдыңыз. Бул албетте сиздин ички кандай десем, ички күчтүүлүгүңүз го, жана өзүңүзгө ишенгендигиңиз болсо керек. Анан эми ушул Эверест деген жер бул чындыгында эми элдин баары билет кандай жер экенин. Анан ошол жерге барыш үчүн негизи эле Эверест эмес, мындай бир 1-2 күнгө бир жака чыгыш үчүн деле үй бүлөлүү айымга жолдошуң уруксат бербесе бара албайсың да. Анан сиздин жолдошуңуз 1 айдан ашык убакыт, 1,5 ай болдуңузбу? Ошончо убакыт сизди ошончолук алыс жерге, кооптуу, коркунучтуу жерге жөнөтүш үчүн, уруксат бериш үчүн кайсы аргументтерди келтирдиңиз ушунчалык сизди кой бере тургандай? Өзү негизи мен жолдошум Эвересттин алдында уруксат берген жок да. Бул былтыр ошол жерде мен Эверестке кайтара келишим керек деген чечимди кабыл алганда бир сыйра аябай мындай каршы болду. Анткени биринчиден менин даярдыгым жок эле, экинчиден ал жака барыш финансылык тараптан да аябай чоң чыгыш алып, анан ошол сен кантип келесиң, акчаны каяктан табабыз деген немелер турду да. Анан бирок эми бул ушунча боло берсин, тренировканы башлай берели деп былтыр өзү ошо уруксат берген да. Анткени ал өзү барды, Эвересттин негизги жатагына чейинки баягы трекингде башка адамдарды көрдү, ал жака баргандарды көрдү, көптөгөн альпинисттер менен, ал жактан башка альпинисттер менен дагы сүйлөшүп аттык деген сыяктуу да. Анан негизи мен 23 жылдан бери турмуш куруп келе жатабыз да. Эми азыр бул элге мындай мактаныч же неме эмес. Мисалы, Кудайдын алдында дагы мен айта алам да, ушул кезге чейин мен эч бир нерсени ошол байымдын уруксаты жок нерсени жасаган эмесмин. Бирок ошол бизнесте болобу же башка коомдук нерселерде болобу ошол чечимдерди, кандайдыр бир максаттарды койгондо мен биринчи жолу байыма айтам, ал экөөбүз талкуулайбыз, анан ал кишинин батасын алмайм, мен бир да кадам жасабайм да. Бул жерде ошо байыма абдан чоң ыраазычылык билдирем, анткени ал кишинин түшүнүктүүлүгү, бардык нерсени токтоо кабыл алуусу, жана ал өзү дагы билимдүү, бир нерсени түшүнө билет, аргументтерди кабыл ала билет. Ошол жагы мага көп колдоо берди. Эвересттен кийин жан дүйнөңүздө кандай өзгөрүүлөр болду? Негизи Эверест ким эмне үчүн барса, ошонун баардыгын берди да. Мисалы, Асел айым башында эле ошо биринчи кыргыз айымы деген проект менен кетти да. Ал ошол биринчи чыкты, өзүнүн ошол максатына жетти деген сыяктуу.
мен бара жатканда эле андай максатым жок, бирок менин Эверест тоосу менен өзүнчө сырдашуум, диалогум бар болчу. Мен дагы ошол нерсени алдым. Мен абдан ыраазымын азыр ошол энергияга, ошол Эверест берген андай бир батасына, мени кабыл алып кайтара кое берген анын уруксатына, мага берген мен эмне сурасам ошонун баардыгын азыр берип атат. Ошонун баардыгына мен ушунчалык балкып, ушунчалык сүйүнүп жүрөм да. Негизи дүйнөнүн чокусу болуп эсептелинет эмеспи Эверест? Дүйнөнүн чокусундагы турган сезим кандай экен? Эң баары ушуну сурап атышат. Жөнөкөй адамдар дагы мындай жолукканда баардыгы ойлошот. Анткени алар өздөрү ошол эмоция менен көз караш болуп атат да. Бирок ошол убакытта биз эртең менен жок кечинде эсе саат 7-де штурмга кеттик. Эртең менен саат 5-ке жеттик да. Мындайча айтканда 10 саат жүрдүк. 10 сааттан ошо Хиларинин тепкичи деген жер бар. Ошол жерге жеткичеңде мисалы бутуң 90 градуста чыгасың да. Ошол жерге барганда анан бутубуз мындай горизонталдуу абалга келди. Бирок ошол эң кыйын баягы участок, аябай көп өлүм болгон жер ошол Хиларинин тепкичи да. Ал жерден Ал канча метрлик, канча миң метрлик бийиктикте? Ал ушу жакында эле алган бир 8800 болсо керек да, бир 50 метр чокусуна жетип калган жер. Ошол жерден дагы баягы жаны, жүрөгү оозуңа тиштеп өтөсүң да. Ал жер эмнеси менен кооптуу? Мындай тикпи же Ал жер наоборот аябай түшүп кайтара чыгасың, түшүп кайра чыгасың, бирок ал жерде жол жок. Ошол таштардын үстү менен басасың. Өлүктөрдүн үстү менен басасың деген сыяктуу да. Ошол жерде жатышат. Ошол жерден өткөндөн кийин анан баягы 10 мүнөт басканда баягы чокуга жетет экенсиң да. Ошол 10 мүнөттүн ичинде гана мага эмоция келди да. Анткени ага чейин эмоцияны ойлогонго убакыт жок. Анткени ошол жерде технически сен басышың керек, өтүшүң керек. Ар бир кадамыңды этияттап басышың керек. Рыскүл айым, дүйнөнүн чокусун багындырып келдиңиз. Ошол дүйнөнүн чокусундагы турган сезим кандай экен? Мындай жашоодо дагы элдин эң биринчи сураган суроосу ушул болуп атат. Анткени ар ким өзүнүн ошо эмоциясы менен элестетип атат да, бирок баягы 10 саат жүрдүк жолдо, түнү менен жүрдүк. Анан ал жакта жол абдан Бул акыркы лагерден чокуга чейинки? Баягы зона смерти деп 4-чү лагерден штурм башталгандан баштап саат 7-де башталды, эртең менен саат 5-ке жакын жеттик. Анан ошол убакытта баягы эмоцияга эч кандай орун жок да. Ошол жетишиң керек, үшүбөшүң керек, токтобошуң керек, чарчабашың керек. Ошол нерсе менен көбүрөөк алектенесиң. Анын үстүнө баягы чокуга жеткенде бизден башка кишилер дагы ага чейин барышкан экен. Бизден кийин дагы турушту да. Кезек болуп калды. Кезек болот экен дагы. Ал жерде туруш абдан оор, абдан мындай бир кооптуу да болсо керек э? Ар бир бутуңун, ар бир басканын, ар бир койгон ушунчалык абайлап коесуң да. Анан биз баягы чокуга чыгып, желекти жайып, анан элге кайрылуу кылган задача жөнүндө ойлонуп атып, башка эмоцияга эч кандай мен чыктым, анан ушул жерде турам дегенге
таптакыр мындай орындагы мындай ойдагы болгон жок да. Азыр ушул задачаны чыгыш керек болчу, чыктык. Баргандан кийин ошол жерде желекти жайыш керек болчу, жайдык. Ал жайгандан кийин сенен кийин дагы турат да. Кийинки кезекке уруп берейин деп. Эптеп септеп ушундай кооптуу жерден кулап кетпей, бутуңа жанагы жиптер оролуп калбай, чалынып калбай кайтара түшүшүң керек. Түшкөндөн кийин мисалы биз түндөсү чыктык. Бирок түшөөрдө жолдун кандай экенин, тоонун кандай экенин, канчалык бийиктикке чыкканыбызды ошо күндүз көрдүк да. Түндөсү алдыңдагы шарпанын бутунун карап, өзүңүн бутуңунан башка эч нерсе көрүнбөйт. Бирок ошол кайсы жерге келгенибизди, кандай чокто турганыбызды көрүп, анан дагы канча түшө турганыбызды көрүп, ошол жерде баягы коркуу сезим жүрөгүм түшүп калат да, кантип түшөм депчи. Негизи чыгыш кыйын бекен же түшүш кыйын? Түшүш көбүрөөк кыйын. Анткени жеткенден кийин кайтара эртең менен суук да башталат, биринчиден, экинчиден. Баягы жеткенден кийин бир аз бошошуп каласың да. Алыңдагы баягы жарым эле калды деген сыяктуучу. Анын үстүнө түшкөндө баягы күндүзү түшкөндө дагы көрүп түшөсүң да, аябай коркунучтуу. Анан негизи эле тоого кайсы тоого чыкпасын, чыккандан көрө түшкөн абдан кооптуу. Коркунучтуу. Ошол жиптер сактабайбы? Коопсуздук жиптери. Ал сактаган менен баары бир бут менен басасың да. Ал ошо сенин тең салмагың эле кармап турганы менен ошондой почти бир 75-80 градус баягы бурчтукта да, мындайча айтканда өтө тикте. Бутуңу айрыкча тизеңе көп нагрузка келет, ошонун кайтара түшкөндө ушунчалык кооптуу да. Рыскүл айым, негизи сиз ушунчалык алыс жолго аттандыңыз, барып келдиңиз, багындырып келдиңиз Эверестке. Анан негизи эле үй бүлөлүү айым болгондон кийин ар бир эле үй бүлөлүү айымга жолдошунан алыскы сапарга тургай жакын бир жерге кээде барып келгенге уруксат болбой калат да. Анан сизге ошончолук алыс жерге өзүңүздү жеке кой берүүсүнө кандай аргументтерди келтирдиңиз сизди ошол жака жөнөтүш үчүн жолдошуңуз? Жолдошум мисалы мен 2 ай мурун эле Эверестке кеттим десе эле ал жерден уруксат берип калган жок да. Ошол 1 жыл мурун ошол Эвересттин негизги жатагына трекинг менен барганда ошол жерде мен карап, ушул кичинекейле кыздар жүрүшөт, кичинекейле кыздар чыгышат экен. Анын үстүнө биздин Россияда дагы бир партнерубуз бар. Ошонун аялы дагы чыгып кетип аткан экен. Ал ошол партнерубуз менен ал жактан дагы жолуктук. Анан ошол жерден кызыгуум мындай артып, анан ушундай мен деле келсем болот экен анда мындай деп, анан ошол жердеги башка альпинисттер менен, биз менен барган альпинисттер менен акылдашып, анан мен бардыгына эле айттым да, ушундай келгим келип атат, келем депчи. Ошол жерде анан мындай мага жооп берди, жооп бермексин ошол жерде кайтара колдоп берди. Ушу 1 жылдан бери мен күнү түнү ар бир дем алыш сайын тоого чыгып техникалык тренировкаларды өтүп, күндө ушу эртең менен саат 6-да туруп залга барып, ушинтип денем, ден соолугумду чыңдап ушинтип жүргөнүмө бүт бардыгын колдоп берип турду. Мен ага ушунчалык ыраазымын. Жана ар бир кыргыздын мырзасы ушу менин байымдай ушу өздөрүнүн айымдарын, өздөрүнүн кыздарын, өздөрүнүн аялдарын, жакындарын колдоп турушун каалайт элем. Негизи сиздин ушул жолку Эверестти багындырып келгениңиз баягы
тамаша иретинде кыргыз айымдарынын арасында ушундай айтыла турган жанагындай бир фраза болуп калды окшойт. Элдин күйөөлөрү Эверестке чыгарат депчи салыштырып. Ошондуктан сизге окшоп, сиздин жолуңузду жолдоп, Эверестке барам деген каалоосу бар айымдар үчүн эмне дер элеңиз? Негизи мен өзүм ушул нерседен өттүм да, мага эч ким ишенген жок. Эч ким. Ишенбей турганга аргумент эле бар болчу. Мен мурда альпинизм менен алектенбесем, кандайдыр бир тажрыйбам жок болсо, навыктарым жок болсо, билимим жок болсо, менин ден соолугум кандайдыр бир ушундай тоонун бийиктигине чыгып алны көндүрбөсөм, ошол альпинисттер деле айтышты: сен бара албайсың, чыга албайсың, биз сага жардам бере албайбыз дегендай отказ алдым да. Ошол эле убакытта Биздин альпинисттерден. биздин бирок ошого карабай мен өзүмө ушунчалык ишендим. Ошол ичимдеги дух, ошол ичимдеги эрк, ошол ичимдеги ишенич биринчиден мени ошол чечимди кабыл алганыма жетеледи. Экинчиден ошо бир жылдын ичинде жадабай, тажабай, таштап койбой ошонун бардыгын улантканга жардам берди. Үчүнчүдөн негизи эле ошол жака аттанганга, Эвересттин базасына жана биринчи жолу штурмга, андан кийин экинчи жолу мен мисалы бир жуманын ичинде 2 жолу чыктым да. Ошол экинчи жолу чыгып жетип максатыма жеткенге ошол менин өзүмө болгон ишеничим жардам берди да. Ошондуктан ким гана болбосун, кандайдыр бир максаттарды алдына кое турган болсо, кеп Эверестте эмес, ар кимдин өзүнүн мындай бир жашоодогу чоң максаттары, чокулары болот да. Ошолордун бардыгын койгондо эч кимге ишенбегиле дейм да. Өзүңөргө ишенгиле. Ошол өзүңөргө ишенген ишеним, ошол эрк, ошол дух Ошол ийгиликке жеткизет. силерди кайтара ошол жерден ар түрдүү ситуациялардан суруп чыгат экен. Мен мисалы ошол нерсе кадимкидей көрдүм да. Анткени ар түрдүү ситуациялар болду да. Ошол убакытта как будто мени бирөө мындай сактап тургандай, ошол нерсени колдоп тургандай ситуациялар болуп, ошол именно мени алып чыгып кетип атты да. Мисалы мен биринчи жолу деле баягы штурм кылганда, мен менен штурм кылгандардын бардыгы кайтара түшкөндө отек легких болуп түшүштү да. Володя Котляр деген аябай кыйын альпинист, даже ошол жерден аны өлүмдүн алдынан эле суруп түшүштү да. Ошол мен менен бара жаткан ошол компаниянын аялы менен күйөөсүм Андрей менен Дарья менен кеткен. Алар экөө тең ошо өпкөсү шишип вертолет менен түшүштү да. Бирок мен кийинки ошол күнү чыга албай калдым да. Бирок кийинки чыкканда ошончо бир жылдык сезондогу эң жакшы, бир дагы шамал болбогон күн ошол биз чыккан күн болду да. Бул биринчиден, экинчиден Экинчи кайтарылып чыкканда. Экинчи кайтарылып чыкканда. Экинчиден баягы сезондун бүтүшү болгон үчүн пробка болгон жок. Ошон үчүн мен токтобой чыкканыма, күчүмдү сактаганга, кандайдыр бир үчкө албай неметпеген, мындай кырсыкка калбай ушундай неметкенге, ушу пробка жогу дагы мага аябай повезло да, мындайча айтканда. Анткени биринчи чыгып атканда биз пробкага кабылдык. Ар кимдин баягы алы ар түрдүү да. Анан кээ биркилер чыга албай калат, бирок ошол менен баягы бүт линияны, бүт пробканы аркасына кетип аткан бүт кишини кармайт да. Ушундай нерселер аябай болду. Ошондуктан
мен айтат элем ушу өзүңөргө ишенсеңер ошол ишеним силерди сүйрөп чыгат. Жашоодо ар бир адамдын кетирген катачылыктары болот. Анан ошол катачылыктар адамга тажрыйба берет. Сиздин жеке жашооңуздагы алган тажрыйбаларыңыз жашоодо сизге кандай жардам берди? Мен ошол эле мисалы Эверестти ала турган болсок, биринчи ошо чыгып кетип атканда мага эскертишкен да. Эми башка альпинисттер эми страховка үчүн бир баллонду ашыкча алып албайсың депчи. Анан мен өзүмө ишенип баягы баллонду албай коюп атпаймынбы? Аны көтөрүш деле салмакта. Жок, аны шерпа көтөрөт да. Мен 5 баллонду колдоносуң, 6-чысы запас деп айтышкан да. Бирок мен 6-чыдан да көбүрөөк колдонуп таштадым да. Ошону менен бул менин катачылыгым деп эсептейм да. Бирок ал катачылыгын мен өзүм оңдодум да кайтара. Бирок оңдогон менен канчалаган мен энергиям кетти, канчалаган убактым кетти. Экинчи уже бир жуманын ичинде 2 жолу чыгыш деген организм үчүн колоссальный болуп көрбөгөндөй нагрузка да. Ошол сыяктуу. Бирок мисалы адамдарга менен болгон мамиледе адамдардын ички жан дүйнөсүн билбей алардын сырткы маскасына алданып, аларды жакшы адам деп мамиле түзүп алган алда катачылык. Бирок ошол аркылуу эртеңки күнү ар бир адамды маскасын эмес ички дүйнөсүн көргөндө үйрөнөсүң да. Ошол мен жашоодогу ар бир негативдүү нерселер мен үчүн ошол нерсе болуп атат, негативдүү болуп атат эмес. Бул мага берилген сабак. Ушул нерседен эмне деген сабак алышым керек эле деп анализдеп, анан ошол сабагымды алгандан кийин анан эртеңки күнү андай тажрыйба, андай сабактар кайтара сага келбейт да. Сиз ошол Эверестте жүргөн убакытта байланыш болуп, үй бүлөңүз менен ар дайым байланышып жаттыңыз да. Ошондо жолдошуңуз, балдарыңыз эмне деп жатышты? Негизи эле менин Эверестке кетип атканымы, 1 жыл ушул даярданганымы мен кайрылган ушул альпинисттер билишкен. Бирок жолдошуман башка бир тууганым, анан балдарым билишкен эмес да. Анткени аларды айтсаң эч нерсе боло электе эле, баягы жүрөктөрү кармап эле өздөрү паника болушат. Анан эч ким билген эмес. Бирок Эверестке кетип атканда мен өзүм аккаунтуман эми Инстаграмды мисалы колдонбойм деле. Болгону ушу Фейсбукту колдоном да. Ошол жерден ошо тректерди айтып турдум. Анан элдин баары сурап атышты да. Анан мен трекингке эле кеттим деп койдум. Ошондуктан бирок ошол биринчи жолу штурм болуп кайтара баягы ротацияларды баштаганда анан элге Айтууга туура келди. Мындай белгилүү болду. Анан туугандарым деле эстер болуп калышты. Анан эч ким менен байланышкан жокмун. Мисалы мен кайтара келгенде деле эч ким менен деле байланышкан жокмун да. Бирок баягы өзүм түзгөн тоого кеттик деген группа бар. Ал жерде ошо тоо сүйүүчүлөрдү мен канча жылдан бери тоого сүйрөп жүрөм да. Анан ошол группадагылар ушул менин тосуу алуу боюнча иш чараны бардыгын өздөрү уюштурушту да. Мен аны дагы билген жокмун да. Менин эң жакын курбум Бермет мисалы ал дагы айткан жок. Чыгылып анан группадан көрсө мени чыгарып ийишиптир да. Мен аны дагы билген эмесмин. Ушинтип мындай бул жак менен байланышымы минимумга түшүрдүм да ошол жакта жүргөндө. Жолдошуңуз менен да сүйлөшпөй турдуңузбу? Жок, единственное ошо жолдошум менен сүйлөшүп аттым. Кайра кайт келе бер дедиби? Же
Биринчи келди. жок, биринчи жолу чыга албай калганында жолдошум мындайча айтканда сүйүндү. Келе бер деди. Балдарыбыз күтүп атат, ал бул деп, бирок мен экөөбүз сүйлөшүп, ошо экинчи жолу дагы бир ошол 20-сынан 26-сынан 27-сине караган күнү ошол сезон бүткүчө бир гана күн погода болот деди да. Элдин баары спортивный восхождение жана рекордсмендердин баардыгы ушул күнү чыгат деди. То есть мен ушул сезондогу бир күн мен үчүн шанс болчу да. Анан мен ушул шансты кетирбейин. Эми 2-3 күн болсо, жана каалаганда чыга берсең, неме. Бирок сразу айтышты, сезон бүтүп атат. Ошол сезон бүтүп атканына жараша аба ырайы бузулат, жолдор бузулат, мөңгүлөр эрийт. Ал күнү спортивное восхождение, то есть тез барып, тез келишиң керек. Ошого чыдасаң бар деди. Анан ошол убакытта ошо жолдошума дагы бир ыраазычылык берем. Бул экинчи жолу мени кайра барганымы дагы колдоп берди да. Негизи сиз ишкер айым эмессизби? Анан сиз көп убакыт ошол Эверест менен жүрдүңүз. Сиз бул жакта болбогон убакытта ишиңизге терс таасирин берген, бизнесиңизге жеке терс таасирин тийгизген эч кандай эч нерсе болгон жокпу? Өзү негизи буга чейин былтыры өзүңүздөр билесиздер, Садыр Нуркожоевичтин катышуусу менен жаңы завод ачтык да. Анан ал заводду пландап атканда, салып атканда ошо эл аралык стандарттар менен салдык да. То есть курулушу эл аралык стандарттарга ылайык болду. Андан сырткары ошол заводдун ичинде иштеп аткан жумушчулар үчүн FSC деген эл аралык стандарттарды койгонбуз. Алар мен каалагандай же мен айткандай иштебейт. Ал эл аралык стандарттар менен ким кайсы жерде кандай операциянын үстүндө турса, эмне кыла турган болсо, ошол стандарттар менен иштейт да. Бул мен ал жерде болсом дагы, болбосом дагы алар өздөрүнүн системасы менен, стандарт менен иштей берет. Андан сырткары мисалы эми 22 жыл болду компаниянын иштегенине. Бул административдик тарабы уже мурдатан эле, мисалы соода саттык тарабы, логистика тарабы, бухгалтерия, отдел кадров бүт бардыгы ар кимиси мурда канча жылдан бери иштей берип, мен бармын жокмунбу күндө ошол ишин иштешет да. Бул анын үстүнө биз баягы жылдын башында кийинки жылга план түзөбүз да. Ошол планда ар бир күндөгү ким эмне жасаш керек деген план уже түзүлөт да. Аны элдин баардыгы бир жылдын ичинде эмне кылыш керек экенин билишет. Ушундай мындай баардык система мен бармын жокмунбу өзү налажный иштеп кете берет да. Бирок эми бул үй бүлөлүк бизнес да. Мен жолдошум саясатка кеткичеңди ошол киши экөөбүз түптөгөн бизнес болгондуктан ал киши ошо анда-санда барып бир көз кыры менен карап коет. Ошол система иштеп атабы деп. Балдар ошол бай элдин командасы абдан жакшы ынтымакта, өзүнүн системасы менен автономно иштеп көнүп калышкан. Сиз бир убактары оппозиция катарында жүрчү элеңиз. Ар бир постуңузда бийлик башында отурган адамдарды чыгып өтчү элеңиз. Анан акыркы убактарда сиздин позицияңыз өзгөрүп калгандай. Буга эмне себеп болду?
Мен позициям өзгөрүп деп мен айта албайм. Мен коомдогу бардык болуп аткан окуяларга өзүмдүн позициямы активдүү айтып турам да. Билбейм, ушул апрель, май ушул 2 айдын ичинде мисалы коомдук жаңылыктардан өзүм дагы артта калып, анан аларга реакция кылган дагы артта калып, ошондой эле болбосо, бирок мен позициямы эч кандай өзгөртүп, бирөөлөр менен иштешип же бирөөлөр менен коркуп же неме эмес. Мен негизи 5 балам бар. Ал 5 балам бийликте ким гана болбосун, кандай гана киши болбосун, кандай гана система болбосун, мен эң биринчи ошо балдарым жашай турган коом үчүн күйөм да. Кеп ал адамдардын личностунда эмес. Эгерде коомдо кандайдыр бир туура эмес нерселер болуп атса, мен өзүм активдүү ойлоруму айтып турам. Үйдө кандай энесиз? Мен 2 улуу балам менен кийинки 3 баламдын ортосундагы жаш өзгөчөлүктөрү бар да. Анан баягы баланын үстүнөн титиреп түшүп, орусча айтканда я ж мать деген бир неме барбы, роль барбы, образ. Мен ошол я ж мать деп тим эле баланын үстүнөн титиреп түшкөндү мен биринчи 2 балама көрсөттүм да. Мен ошол ролду ошол балдарым менен ойноп бүттүм. Азыркы убакытта мен балдарыма таптакыр башкача энемин. Аны тиги чоңдорум да айтат да, сиз бизге мындай кылчу элеңиз, анан могу үчөөнө тим эле башкача мамиле кыласыз депчи. Негизи канчалык үйдө балага эркиндик берген сайын ошончолук кайтара жоопкерчилик дагы бериш керек. Анан мен балдарым ал жоопкерчиликти алганды билишет. Мен ошого абдан сүйүнөм. Ушу кезге чейин келип, мен балдарым таптакыр бири менен бир да жолу кичине болсо дагы мындай урушуп же бирдемени тартышып, ушундай нерселери жок да. Анан ал нерсе ушунчалык аларга жат. Ошондой атмосферада чоңоюп калган балага катуу айтсаң абдан катуу тиет экен да. Анан чоңдору кичинелери жөнүндө абдан кам көрүп, камкордук менен мамиле кылышат. Эми баягы биринчи балдарыма ушунчалык көңүл бөлгөндөн кийин тигилерге анчалык деле бошураак, эркинирээк мамиле кылам. Акыркы жолу кайсы китепти окудуңуз? Кандай таасир берди же болбосо кандай жакшы таасир берген тасманы көрдүңүз? Мен акыркы жолу Арслан Капай уулу, ошол кишинин бир нече китептерин окудум да. Мен мындай китептерди окубай калганмын. Анткени мен эсимде жок качан көркөм китеп окуганым. Анткени жалаң гана өзүн өзү өстүрүү, немеге өзүмдүн профессияма тиешелүү, жанагы эл аралык стандарттарды отпаймынбы? Ошолорду өндүрүш боюнча, бизнес боюнча ушундай мага керектүү гана китептерди окуйм да. Акыркы жолу ошол Эверестке кетип атканда Чыңгыз хан жөнүндө жана акыркы баягы согушка кетип аткан солдат жөнүндө ошо Арслан агайдын китебин окудум. Ал жөнүндө өзүмдүн рецензиямды дагы жаздым. Эми
агай китебин Белекке берген үчүн окудум да мен. Мүмкүн Белекке бербесем да окумак эмесмин. Кино боюнча дагы кинону көрөрдө мен ушунчалык тандайм. Анткени багы жеңил желпи, анан ушундай бир драма, ушундай эмоция сыяктуу кинолорду көргүм келбейт. Кинолорду дагы мисалы YouTube'дан кандайдыр бир видеолор болгондо дагы ошолордун көбү документалдуу информация бере турган, кандайдыр бир мага пайдасы келе турган гана видеолорду көрөм да. Жашоодо кайсы цитатаны көп колдоносуз? Өзүң ишен. Ошол цитата менен жашайсыз да? Мен жашоодо мисалы азыр Эверестке чыкканым элге жайылып, анан элге коомдо сөзгө алынып атпаймынбы? Бирок ага чейинки бизнестеги, жашоодогу, өзүмдүн ден соолугумдагы ири эл аралык же өзүмө жеке жеңиштеримдин бардыгы ушул өзүмө ишенген мен жыйынтыгын берди да. Ошон үчүн мен башка жактарга барганда, ошо мотивациялык элдин алдына чыгып сүйлөгөндө, анткени мени көп чакырышат да жанагы ишкерлик боюнча дагы. Анан ишкерлик боюнча дагы кеңештерди бергенде мен айтам: бир гана өзүң ишен. Эл эч ким сага ишенбейт, эл ишенбейт, сырттагы кишилер ишенбейт. Анан алар аркылуу, алардын сөзүнө кирип, сен да өзүңө ишенбеген ситуацияны түзбөстөн, жөн гана өзүңө ишенип, 1-2-3 деп кадам шилтеп кете берсең, качандыр бир сөзсүз максатыңа жетесиң. Жашоодо сизди кубандырган, шыктандырган, көңүлүңүздү көтөргөн нерсе эмне бул? Негизи эле энергияны кайдан аласыз? Бул абдан көп берилген суроолор да. Буга чейинки энергияны каяктан аласың, убакытты кантип жетиштиресиң депчи. Мен негизи ар бир убактымы ушунчалык кызганам да. Ушунчалык баалайм. Ошондуктан убактымы кандайдыр бир нерсеге бөлүп жатканда мен аны приоритеттүүлүгүн карайм. Бул мага пайдасы барбы, мага кандайдыр бир маалымат береби? Мен бул жака барганда мен ким үчүн барып атам, эмне ким үчүн кылып атам? Мен башка бирөөнүн жетегинде, башка бирөөнүн кааласын кылып атам, же мен өзүмдүн каалоомду кылып атамбы деген приоритеттерди өзүмө ошондой фильтрлерди койгондо кадимкидей эле мындай кадимкидей ээленип чыгып калат да. Бул мен бирөө үчүн кылып атамбы, же мен өзүм үчүн кылып атам? Бул пайда алып келеби, же пайда алып келбейби? Мен убактымды пайдалуу коротуп атамбы, же пайдасыз коротуп атамбы деген баягы фильтрлерге салганда эле чыгып калат. Мен өзүмдүн убактымды пайдасыз нерсеге жумшабаганым үчүн, ар бир менин кадамым пайдалуу болгону үчүн, ал нерсе мага ушундай бир мотивация же ушундай бир жакшы нерсе алып келген үчүн, ошонун баары кайтара эле энергия катары мага күч, кубат, дем, энергия алып келет. Эң туура. Качандыр бир сиздин ушундай бир жазган постуңузду окудум эле. Ата энеңиз жөнүндө айтсаңыз керек. Өздөрү каалаган окууга окутушту, өздөрү каалаган бүйөөгө беришти деп. Сиз ошону менен эмнени айткыңыз келди эле? Негизи эле биздин кыздарда мен дагы жакшы күйөөгө туш болдум да. Бирок мен ал күйөөнү мен тандаган жокмун да, мен үчүн тандашты. Бул өзү мен кайнатам менин класс жетекчим болчу негизи. Анан ошол менин ата энем дагы мугалим болчу, алар өздөрүнчө сүйлөшүп, анан бизди үйлөндүрдү да. Мага аябай повезло да, что ушундай күйөө. Сиз каршы болгон жоксузбу ошондо? Жок.
Анткени мен башка вариантым жок болчу. Мен башка сүйлөшкөн жигитим деле жок болчу. Эми ал жака жок деген мен башка деле жигитим жок болчу да, анан мага мындай баары бир болчу деген. Жолдошуңуз сизди көрүп жактырып жүргөн бекен? Ал экөөбүз бир мектепте окуганбыз да. Ал мени таанышы. Бирок мен алар онду бүтүп кеткенде мен кичинекей кыз болчумун. Мен аларды тааныч эмесмин да. Анан мен өзүмөн мисалымды айтып атам да. Бизден канчалаган кыздар өзүнүн тандоосу менен жашай алышпайт. Эмне үчүн ошондой дей турган болсоң, эми кыздарга тандоо берейин, андай мындай дейин десең, ошол эле кыздар, жаштар, жаш балдар алдына максат койгонду билбейт. Бир нерсеге умтулганды билишпейт. Бул англисче айтканда skills деп коет да, бул навык, бул нерсеге үйрөтүш керек. Максат койгонду үйрөтүш керек. Эркиндикке үйрөтүш керек. Ошону билишпейт. Анан ошо менен коом, ата-эне, кийин күйөө, кийин иши кылып ушундай немелер биздин кыздарыбыздын тагдыры менен, кыздарыбыздын каалоосу менен, максаты менен ойношот да. Жок, ойношот дебейм. Ошо кыздарыбыздын максаттарын көңүлгө албай, өздөрү каалагандай алардын тагдырын чечет. Бирок сиз кийин өкүнгөн жоксуз да. Ошондой жолдошуңузга чыгып жолукканыңыз үчүн. Жок, эми ошончо кишиден мага эле повезло да, мындайча айткандачы. Бирок канчалаган кыздар мисалы өзүнүн эң биринчи барьери бул ата-энесинин барьери. Ошондон чыга албай, кийин болсо күйөөгө тийсе, күйөө барьер кое турган болсо андан чыга албай, ата-энеси, күйөөсү колдоп туруп, бирок ошол эле убакытта кандайдыр бир иштей турган болсо, мамлекеттик иштеби же башка жакта, ошол жактагы эркектердин аларга болгон кысымдарынан, барьеринен чыга албай, канчалаган биздин жаркыраган жылдыз боло турган айымдарыбыз, кыздарыбыз өзүнүн потенциалын колдоно албай, өзүнүн потенциалын реализовать эте албай жашап келе жатат да. Ооба, бул айтканыңыз туура. Себеби ушул тема боюнча мага абдан көп кыз келиндер көп кайрылышат. Себеби айта турган, бөлүшө турган адамы жок. Кээ бир үй-бүлөлөрдө ушундай экен, энеси кызы менен сырдашпайт. Энеси кызынын ички дүйнөсү эмне каалап турганын билишпейт. Ички оюн айта турган киши жок, бөлүшө турган киши жок. Же болбосо ата-энеси тарабынан, же бир туугандары, же улуулар тарабынан туура жол көрсөтүп, туура багыт бере турган адам жок. Ошондой адамдар, жаштар, келиндер, кыздар көп экен бизде. Ошолор көп кайрылышат, себеби телефондон чалышат. Мен кадимкидей эле өзүмдүн түшүнүгүмдөгү, өзүмдүн тажрыйбама таянып, ошол жакшы багыт берип койгонго аракет кылам да. Анан сиз ушул нерсени абдан туура айттыңыз. Чындыгында ошондойлор көп экен. Алыска барбай эле, мисалы мен ошо Эверестте жүргөндө бир аялды күйөөсү атып өлтүрүп койду да. Анан ата-энеси айтып атат, аябай эле жакшы эле жашачу эле, эч кандай урушпайт эле, андай эле, мындай эле, бизге бир да жолу арызданып келген жок эле депчи. Бул деген эмнени билдирет? Ошол аял канчалык запкы көрсө дагы, зордук зомбулук көрсө дагы, аркасында таянычы жок болгон үчүн, аркасындагы ушундай колдоочусу жок болгон үчүн ал эч кимге айта албай, даже ошо ата-энесине айта албай, бир туугандарына айта албай жүргөндө, анткени алар башынан андай колдоону сезбеген үчүн аларга айтууну мындай керек деп эсептеген эмес да, мындайча айткандачы. Айтсам болот деп эсептеген эмес. Ошол мезгилде чындыгында ушундай болду. Сиз Эверестти багынтып, Карагулжанын кызы акыл, бирстин тукуму деп ушундай жакшы сөздөр, каалоолор айтылып жатты дагы, экинчи тарабы карама каршы. Ошол эле Карагулжада
ошол өзүнө эркиндиги жок, баш көтөрө албаган, сөз карый албаган ушундай бир татынакай кызды күйөөсү атып өлтүрдү. Ушул эки окуя сиздин Эверест багындырган менен экөө ушундай карама каршы окуя болуп турду да. Бир жагынан сүйүнсөк, бир жагынан ушундай чындап эле кыргыз эли жалпы кайгырды ошол келинге. Анан Рыскүл айым бала кезиндеги кыялдарын баарын ишке ашыра алдыбы? Баары орундалдыбы? Ой, бала кезде кыялдардын бардыгы бир кызыктай кыялдар, конечно. Бирок жашоодогу болуп аткан ар бир моментте, ар бир ситуацияда мен баягы айтып атпаймынбы, пайда алып калганды жакшы көрөм депчи. Ушундай нерселердин бардыгын оюн катары абдан кызыктуу ойноп келе жатам. Келечекте дагы тагдыр мага кандай оюндун түрүн ыргытат, мен аны билбейм. Мисалы, ошол эле убакта былтыр Америкага мен фирма ачканы кеткенмин, бирок бир жылдын ичинде ал жак калып эле бул жактагы Эверест чыгып калды да, ушу сыяктуу. Ошондуктан бала кездеги кандайдыр бир нерселерге тырмышып, ошолорду кармап калбастан, мен азыркы болуп аткан ситуацияларга жараша ар түрдүү кызыктуу жашоому кызыктуу өткөргөнгө аракет кылам. Өзүңүздүн кайсы мүнөзүңүздү баалайсыз? Дагы тескерисинче кайсы мүнөзүңүз өзүңүзгө жакпайт? Мен даже жанагындай перфекционизм оорусунан лечение алган күндөрүм деле болгон да, мындайча айткандачы. Жана психологдорго барып, анткени башка бирөөгө билинбеген менен телефонум момундай туура эмес туруп калса деле ошол көзүмө көрүнө берчү да. Анан убакытка болгон тактыгым, башка бирөөлөрдөн ошондой тактыктарды талап кылган нерсе бул бир аз даже ошо перфекционизм оору да, мындайча айтканда кызганыч оору сыяктуу эле бул деле ушундай. Ошол нерседен дагы мындай азыр алыс кеттим. Өзүмө жаккан дагы бир мүнөзүм, мен өтө чыдамкаймын. Кандайдыр бир эмоциялар келип турса дагы мен өзүмө ушунчалык эмоцияны мындай башкара билем да. Ушул нерсе мени көп жерден мындай алдыга сүйрөдү. Анткени убагында азыр мисалы интернетте ар түрдүү туура эмес маалыматтар, анан мен жанымда эле жүргөн кишилердин мага болгон мамилеси, ушундай нерселердин бардыгы бул биринчи жолу эмес да. Мындай нерселерди көп өттүм. Бирок бир да жолу кайрылып өздөрүнө жараша жооп берген жокмун. Жашоодо деле ушундай, бизнесте деле ушундай ар түрдүү ситуациялар болду, бирок бир да жолу ошолордун деңгээлине түшүп же ошолордун эмоциясына алынып жооп берген болгон жокмун да. Бирок ошол перспективада кийинки келечекте мага абдан көп чоң бонус алып келди да. Негизи эле эмоциясын башкара билген адам бул ийгиликтүү адам да. Эң жакшы мүнөзүңүз бар экен. Ошол мүнөзүңүз ушул ийгиликтерге сизди жетелеп жатат деп ойлойм. Эч ким эч качан бирөөлөрдү туура багла. Өзүңөрдүн чыныгы ички жылдызың арты чыгаргыла. Ар бир адам өзүнчө уникалдуу. Ар бир адамга өзүнчө бир шык берилген, талант берилген, аларга өзүнчө жылдыз берилген, өзүнчө энергия берилген. Тиги мындай экен, бул мындай экен, мага бул жагат, буга окшошум керек деген нерсенин бардыгын таштап, ар ким өзүнүн уникалдуу жылдызын жандырыш керек.
ошол жылдызды жандырууда эч кимге ошол жылдызды кескилегенге, өчүргөнгө, анын бардыгын көмгөнгө, ошол жылдыздын бардыгын караңгы кылганга жол бербейгиле. Анан жашоодо баалуулуктарды, приоритеттерди, максаттарды, кыялдарды туура койгонду үйрөнүш керек. Бул аябай маанилүү нерсе. Анткени көп кишиден максатың эмне, приоритетиң эмне, баалуулугуң эмне десе, көбү билишпейт да. Негизи эле аял болбосун, эркек болбосун, бүт ийгиликтерди жаратканда, керек болсо олимпиаданы жеңгенде, евровидениени жеңгенде, же бир чоң бир ушундай ийгиликтер жаратканда мен ар дайым ойлойм да. Демек, бул адам ушул жөндө кыялданып келген. Демек, оюнда ушул максаты бар болчу деп. Себеби эч кандай бир ийгилик же болбосо жакшы бир нерсе бул жөндөн-жөн келип калбайт да. Адам кыялданганда ошонун артынан чуркап жүрүп, анан аракеттин артында ийгилик жаралат эмеспи? Сиз азыркы убакта тамашалап айтып коюшат го, утюгду сайсаң деле азыр Акимжанова болуп атат да, Рыскүл деп. Бул абдан жакшы нерсе, сиздин популярдуулугуңуз артып турган учуру азыр. Сиз ушунчалык популярдуу болом, элге таанымал болом деген кыялыңыз болду беле? Эгер да ошондой максатым болсо, азыр менин аркамда минимум дегенде 5 киши иштемек да. Азыр ушул кезге чейин мен өзүмдүн баракчамда бир дагы профессионалдуу видео же профессионалдуу монтаждалган бир фотолор жок да. Ким тартса ошонун бардыгын өзүм мындай эле тизип эле жөнөтө берем. Ошол буга чейин келип бир нече проектлерди өзүм башыман өткөрдүм. Бул Пакистандагы кыргыздарды издеп, аларды таап келдим дегенде, Ванды кыргыздарга барып келдим. Андан сырткары жана талаага отуруп алып, эл баштайлыкте ошо подкастты мен баштаганмын да өзү негизи. Ошонун бардыгы мындай профессионалдуу видеого же фотого тартылган эмес да. Ошо мен ушул өзүм көтөрүп жүргөн телефонго эле кандай көрсөм, кандай болсо ошол бойдон берем да. Негедир мен азыр мага катталуучулар көп. Башкаларды деле көрүп атам, мындай аябай сонун монтаждап, сонун бир тексттерди тизип, ушинтип неме кылышат да. Бирок негедир мага меники просмотрлор көп болот да. Анткени адамдар баары бир деле мындай жасалма подача, баягы искусственная подача, жасалма берүү менен мындай болуп аткан болгондой, шалтактай, жакшысы жакшыдай, кандай болсо ошондой естественный нерселердин баардыгын адамдар баалайт экен да. Ооба, туура айтасыз. Негизи сиздин эң жакын досторуңуз ким? Баягы жакшы сөз бар эмеспи? Досуңду көрсөчү ким экениңди айтайын деп. Ошол сыңары досторуңуз ким? Кандай адамдар менен дос болосуз? Кандай принциптериңиз бар дос болууда? Байым экөөбүз жаңыдан баш кошкондо ушу тапкан досторубуз менен азыркыга чейин биз эмес, биздин ата энелерибиз достошуп кеткен, өзүнчө өздөрүнүн шеринеси бар. Биздин балдарыбыз багы бүт баарынын курактары бирдей. Алар кыздары өзүнчө, эркек балдары өзүнчө дос болуп жүрүшөт. Биз ал гана эмес, ушул Казакстанда, Шымкент шаарында 5-6 үй бүлө, Алматы шаарында 7-8 үй бүлө, ушул канча 23 жылдан бери достошуп жүрөбүз. Андан сырткары ушул мен жашоодо тапкан курбуларым абдан көп. Ошол курбуларымдын бири мисалы Бермет Турсалиева деген коомго белгилүү айым бар. Ал курбум өткөндө мисалы мага тосуп алуу иш чарасын ошол тоо сүйүүчүлөр, ошол менин досторум бүт бардыгы ушулар
иш чараны уюштурушат да. А мен ошол иш чараны билген эмесмин. Чынына келгенде самолет менен түшүп эле баягы немени телефонду күйгүзсөм эле аэропортто турган ар ким мени отметка кылып анан сүрөттөрдү киргизиптир да. Анан ошол жерде силердин сюрпризиңерди көрүп албадым деп ошол жерде көрүп алдым да. Мен ушул досторум менен, мен ушул курбуларым менен абдан сыймыктанам. Негизи мындай да, биз ата энени тандабайбыз, баланы тандабайбыз, кайсы жерде туулушубуз, кайсы жыныста туулушубузду, кайсы жылы туулушту, ушундай нерселердин баарын тандабайбыз. Бирок биз өмүрлүк жарды тандайбыз, анан досту тандайбыз да. Эми ошол тандоодо кимди тандайсың? Сенин күзгүң кандай? Анткени ар ким өзүнө күзгүдөн өзүнүн чагылышын кандай болсо ошондой досту табат да. Ушул жашоодогу досторум менен мен абдан сыймыктанам жана аларды мындай менин досторум деп ушинтип алар үчүн мен өзүмүн алар аркылуу мен өзүмүн аброюма ушунчалык сыймыктанам. Туура. Үйүңүздө эң көп жасаган тамагыңыз кайсы? Байыңыз кайсы тамагыңызды жакшы көрөт? Балдарыңыз кайсы тамагыңызды жакшы көрүшөт? Дегеле тамак жасайсызбы үйдө? Мен негизи колдорум баягы өлүк жасаган нары бери өлүк менен камыр жайганда колдорум ооруйт да. Анан ошондуктан мен камырды колум менен жаям. Анан ошол кол менен жайганда ушунчалык үлпүлдөтүп, жука жайып, оромо манта жасайм. Ошону менен балдарым жакшы көрөт. Андан кийин менин байым ошол тайнесинин колунда чоңойгон да. Анан ал бизде шола деген тамак бар. Ошол шоланы аябай жакшы көрөт да. Анан мен ошол Эзилген күрүч. Эзилген күрүч баягы шоланы жакшы көрөт. Мен ошону абдан өзүм дагы жакшы көрөм. Действительно өзүм дагы жакшы жасайм да. Анан ошону байым аябай жакшы көрүп жейт. Андан сырткары ар бир 3 күндө, 4 күндө баягы кыргызбызда чучук менен тим эле топоздун эти же жаш тайдын эти кылып туруп шорпо салып, эт салып, 5 бармак жасап жейбиз. Анан менин балдарым ушунчалык мурдуларын чүйрүп, дагы шорпо деп ичишет да негизичи. Анан чоң балдарым да ошентип жүрчү. Чоң балдарым чет өлкөгө окуп кетип, ошол жактан дайым айтат да, ошо этти сагындык, шорпону сагындык, 5 бармакты сагындык. Анан алар келе жатканда дайыма эң биринчи келгенде эле айтышат, ошо шорпо салып коюңуз, эт салып коюңуз, мен эт жегим келип атат депчи. Азыр ошо мен мурдун чүйрөп жүргөн 2 чоң балам Кыргызстанга келгенде ошо эң биринчи эт деп келишет. Эми кичинекейлери али кичинекей, алар дагы чоңойгондо ошо эт деп калышат болуш керек. Эт жебеген кыргыз эмес да. Анан балдарыңыздын 5 балам бар дедиңиз. Ошо балдарыңыздын кимиси сизге көбүрөөк окшош мүнөзү боюнча? Эч кимиси окшош эмес. Көбүнчө ошо билбейм, биз өзү негизи жолдошум экөөбүздүн темпераментибиз, энергетикабыз иши кылып, таптакыр мүнөзүбүз, жашоо болгон, кыймылдаган, кылган иш аракетибиз, тездигибиз иши кылып, таптакыр экөөбүз 2 башка калабыз да. Анан ошол 5 балам өздөрү бири-бирине дагы окшошпойт. Эгиз кызым таптакыр асман менен жердей, кебетелери да окшошпойт, мүнөздөрү дагы окшошпойт. Анан көбүнчө ушул туугандарыбызга көбүрөөк окшош. Анан балдарым, эркек балдарым менин байыма окшош.
мага окшош кыздарым кебетеси деле, мүнөзү деле көбүрөөк окшошо бербейт. Менин инимен кыздары бар, 4 кызы. Ошолор мага көбүрөөк окшош. Жанагы соцсеттерде жазылгандай көп жерлерде ошентип жазылды. Ырыскүл айымдын эбирестин төбөсүнө чыкса дагы бети туурулуп күйгөн жок, макияжы кеткен жок деп ошол сыңары негизи эле жашоодо кандай кам көрөсүз өзүңүзгө? Бетиңизге же болбосо кайсы бир фирманын дейбизби, же өзүңүздүн бир ушундай лайфхак деп коет го, ошондой бир кам көрүү жолдоруңуз барбы? Ошону бөлүшө берсеңиз. Өзү негизи ошол бара жатканда мен бетиме үшүк алып кетти да, биринчи штурмдачы. Анан экинчи штурмда уже акылыма кирип калган болчумун да, беттерими аябай сактап, анын үстүнө ошол 5 күндүн ичинде мен колумда крем да албай калыпмын. Баягы бальзам для губ. Ал өзүнүн негизи касиети боюнча ошол жараларды айыктырыш керек да. Ошол бальзам менен бетиме компресс жасап жүрдүм да, ошо аябай сыгып туруп, үстүнөн пленка кылып турган үстүнөн кийип алам. Ошол 5 күндүн ичинде абдан жакшы жардам берди. Бирок жашоодо мен бетим абдан проблемалуу да. Азыр деле ошо угрирлер чыгып, ошол келгенден бери мына үшүк алып кеткен бетим шишип, бул жакка былтыйып чыгып, ошо шишиги кетпей ушинтип жүрөт да. Ошондуктан мен баягы косметикалык процедураларды ала албайм. Анткени мындай аллергия болуп кетет. Бирок мен ошол угри чыгып кете берет да, баягы бүдүр чыгып кете берет. Анан ошол бүдүргө каршы мен өзүмүн канымы өзүмдүн бетиме куйган процедураны дайыма алып турам да. Ошол менин бетиме бүдүр чыгарбай жакшы кармап турат. Менин оюмча ушул нерсе негизи эле жалпы беттин абалына, анын жаштыгына, ошо мен өзүм каным кайтара өзүмө куйганым жакшы мага жардам берип атат да. Бүгүн биз Ырыскүл айымга абдан көп суроолорду бердик. Ырыскүл айым эң сонун жоопторун берди. Анан эми ушул жакшынакай таштарды алып келген экен ата Непалдан. Ушул эмне болгон таштар, ушул жөнүндө айта кетсеңиз. Эвересттен ошо кичине сизге белегим бар. Ал жерде ошо Эвересттин өзүнүн топурагынын баягы качествосу дагы бир башкача экен да, дайыма жылтырап турат экен. Андан сырткары ошо таштары ушундай бир башкача болуп көрбөгөндөй жылтырап, бир ушунун составында бир нерсе бардай болуп турат экен. Ушул сизге ушул ташты белек кылам, анткени ушул таш сизди кайтара чакырып, ушул качандыр бир Эвересттин негизги базасына чейин өзүңүздүн бутуңуз менен барып, көзүңүз менен көрүп келиңиз. Андан сырткары ал жакта баягы табигый таштардан кооздуктарды көп жасашат экен да. Ошо табигый таштардан тизилген шуру сизге белек кылып берейин. Ошол эле убакта ушул жакшы суроолорду берген, оригиналдуу суроолорду берген кишиге ушул баягы табигый таштардан жасалган теспе, жана ошо Эвересттен алып келген жалтырак ташты мен сизге белек катары таштап кетейин. Өзүңүз карап, ушул оригиналдуу суроо берген кишиге ушул белегими берип коесуз. Мынакей көрүүчүлөр, Ырыскүл айымдын өзүнүн колунан атайын ушу Эвересттен алынып келинген ушул таш менен момундай теспени ким эң оригиналдуу комментарий жазган адамга белек кылабыз. Анан комментарий оригиналдуу жаздым деп негизи эле өзүн ойлогон адам сөзсүз телефон номериңиздерди жазып коюңуздар. Себеби
буга чейинки келген конокторубузда дагы ушундай болду. Белекти берейин десем кайра жооп беришпейт. Мен сизге белекти берем, номериңизди жазып коюңуз деп, ошентип 1-2 белегибиз берилбей калды. Бирок ал белекти ошол элдин арасынан тандап туруп эле Куран китепти ноокатка жөнөттүм. Жана Айнур айымдан келген эң жакшы кремди дагы бир айымга жөнөтүп жибердим. Ошондуктан ушуну алам десеңиздер, сөзсүз номериңизди калтырып, эң жакшы оригиналдуу комментарий калтырганды унутпаңыздар. Рыскүл айым ушунчалык бүгүн кызыктуу маек болду деп ойлойм. Анан эми сиз аркылуу сиз ушунчалык бир кыргыз элине чоң кубаныч тартууладыңыз. Анан сиз аркылуу биз Эверестте эмне болуп атканын баардык терминдерди билип калдык, сөздөрдү билип калдык. Эми сизге кааларыбыз мындан да чоң бийиктерди багынта бериңиз. Үй бүлөңүзгө жана өзүңүзгө ден соолук, кыргыздын сыймыгы болуп жүрө бериңиз. Чоң рахмат Атай, ушу студияңызга чакырып, көңүл бөлүп, өзүңүздүн аудиторияңызга ушул площадканы, ушул аянтчага мени өзүңүздүн аудиторияңызга тааныштырганыңызга жана ошолор үчүн интервью алганыңызга чоң рахмат.